бул мындай эмелерди коюп соттун чечими менен гана, соттун санкциясы менен, эгерде ошондой эме болсо соттун санкциясы менен коюлат. Мына келген тергөөчүлөрдөн азыр сурасаңар, ушу буга чейин ушул жерде жашыруун түрдө тартып алууга сиздерде уруксат бар беле, ушундай коюлгандыгы туурасында сиздерде маалымат барбы деп булардан сураш керек. Эгерде ошондой соттун чечимиси именно тергөө кызматында 1-май мындай маалымат жок бизде. Мындай маалымат жок да? Рибинде жок. Рибинде мындай. Вот. Мына ушуну каттап коюш керек. Анткени бул мыйзамсыз аракет болуп эсептелинет. Буну койгон адамдар кылмыш жоопкерчиликке тартыш керек. Эгер кызмат адамдары болсо, ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беренеге туура келет. Эгер ушул жерден адамдар уруксат берилген болсо, булар дагы ошого шериктеш болуп эсептелинет. Бирөөнүн ушундай отурган жерин, сүйлөшкөн сөздөрүн мыйзамсыз түрдө жаздырып алууга эч кимдин укугу жок. Даже СМГга дагы андай укук берилген эмес, УКМКга. Тергөөдө дагы мына тергөөчү отуруп турат да. Мынашындай жол менен эгерде жаздырып алган болсо дагы ал далил болуп эсептелинбейт, туурабы? 2019 Мына тергөөчүлөр эгер бул нерсени мыйзам жолу менен эмес, өздөрү келип жашыруун түрдө коюп, силердин жастырган сөздөрүңөрдүн баарын жастырып алса, эгер дагы силер мыйзамсыз сүйлөй турган болсоңор, же мыйзамсыз дагы бир нерселерди айтып турган болсоңор, ал эсептелинбейт.